Дадахан Кимсанбаевич Мадумановты кайра чакырып, иштете койбой, иш убагында чакырып, убактысын алып, кайра чакырып атат. Бийликтин максаты эмне? Биз билгибиз келет. Эмне ошол 15 жыл мурдагы болгон иште шултоо кылып, ага иш козгойм деп атабы. Men Kudaydan эле коркмун. Эч кимден коркпойм. Bir akabız aytkanlar ошол akabız. Мына куршапка келип, тилиңерди жулуп алам деп. Эч кимдин тилин жула албайт дагы, жулган эмес дагы. Баш kesmeye бар, тил кетмей жок дейт. Ошондуктан кичине ойлонуп, Дадахан Кимсанбаевичтен тартпай коюңар. Онун кереги жок. Мынтип апарып коркутабыз, апарып отургузуп коебуз деген оюңардан кайтып калып турганда. Бул жакшы жолго болбойт. Эч качан. Эч кимдин тилин жула албайт дагы, эч кимди камай албайт дагы. Ойлоп атат окшойт. Мен отуруп чыккам, бул адам да отуруп чыгыш керек деп. Ал андай тарыхта да болбойт дагы. Отурган эмес, отурбайт дагы. Садыр Жапаров камчек ташып, колуңарды тартып дагы эсиңер барда этиңерди жыйгыла. Бул жакшы жолго алып келбейт. Мына кечеги кошуна өлкөдөгү Одубкин арам жардам бере албайт, мен мындай эле айтам. Эч ким жардам бере албайт, бирок тартып колуңарды. Бир толкуңамызда жаман толкойт. Тартып колуңарды, өзү бардык нерсе кымбат болуп, Мынерден болуп, зорго турат. Безинин кымбат, жейин десең эт кымбат, унун кымбат, сигареттин кымбат, бардык нерсе кымбат болуп турат. Элдин кыжырына тийбегиле. Эгерде Ачык Акыйкат каналында биринчи жолу болсоңуз, каналга катталып, мага жакты деген белгини басып, ой пикири калтырууну унутпаңыз. Урматтуу туугандар, бүгүн биз келип бу жерде чогулганыбыздын себеби Мадумаров Дадахан Кимсанбаевичтин кайра сурак берүүсүнө нааразычылык менен келип, кооптонуп, эмне бул ушундай жакшы мезгилде кайра сурак анын үстүнөн сурак жүргүзгөнүнө биз кооптонуп келип, нааразычылык менен келип отурабыз. Эми биз баягы кыргызда айткандай азыр айткандын ооз жаман, ыйлагандын көзү жаман дегендей болуп калдыбы деген максатта турабыз. Ушундай биздин Кыргызстан өнүгүүсүнө чоң салым кошот деп биз ниеттенип чыгып отурабыз. Урматтуу туугандар, биз азыр мына отурган, жыйналган эл көпчүлүк Өзгөн районунун акимчилигинин жанында топтолдук. Топтолгонун себеби бир эле маселе. Эмне үчүн Бишкекте 2-3 күндөн бери жогорку кеңештин депутаты Дадахан Кимсанбаевич Мадумановты кайра чакырып, иштете койбой, иш убагында чакырып, убактысын алып, кайра чакырып атат. Бийликтин максаты эмне? Биз билгибиз келет. Эмне ошол 15 жыл мурдагы болгон иште шултоо кылып, ага иш козгойм деп атабы. Ачыгын айтсын. Бул иш жөнүндө канча мамлекетте белгилүү кишилердин айтканы бар. Эмне үчүн аларды угуп койбойт? Президенттин өзүнүн айтканы бар. Бул эмне деген? Бул юридикалык күчү жок деген. Ошондой эле билебиз биз. Өзгөндө чоң жыйын болгондо президент келип Мадумаров жөнүндө кандай пикир айткан? Аны билебиз. Бүгүнкү эмне болуп атат? Тетириш. Биз түшүнбөй атабыз. Биз тынчсызданып атабыз. Ошон үчүн жыйналып атабыз. Бул жерде келген 4-5 айылдын өкүлдөрү гана турат. Калгандарын келтирбей, мына бүгүн акимге кайрылып коелу дедик. Азыр акимге да кирип, жазуу жүзүндөгү биздин талабыбызды беребиз. Биздин каалаганыбыз бирөө гана. Жогорку кеңештин депутаттарын иш убагында козгоп, убактысын албастан, аларга мүмкүнчүлүк берсин. Иштесин алар, ишин кылсын. Эл ишенип иштесин деп жөнөткөн. Мындай болбогон эч бир чындыкка ошобогон ишти токтотуш керек. Биз ушуну талап кылабыз. Мен айтайын дегеним ушу. Садыр укам, сен ушул Садыр баланы кабылдаган калк сени түрмөдөн чыгарып, кандыкка отургузуп койду эле айланайын. Сен ушул Адахан менен бир жакадан баш чыгарып, бир жеңден кол чыгарып, мен энелик сөзүмдү айтайын. Айнанайын, энелердин жүрөгү мынча сыздата турган болдуңар, айнанайын. Садыр
Sen halkka kan boldun bu. Je düşman boldun bu. Neçe umuttu böyle puttan tarta veresinger. Adakam degen balam ne kılıp atat? Andan beri andan beri kança prezidentler ketti, kança nemeler ketti. Oşol uağında niçin çukulvadı, niçin akilvadı. Yemeyle sedir kandı kuday urarda öz eline joğulat devegin. Sen dağı Kırgızdın balasısın. Seni dağı biz sana işenip büt dünyada bizge prezident bolat dep kötürdük. Emi bu uşul mınavu nememenen adakam menen bir jakadan baş çıkarvasan biz kokşoğan nenelerdi munça zırkıratasın aynen. Men öte uyalamışım Kırgızstanda. Uşul nemelerdi öldürüp alıp dele öldürüp bala çakalardı öldürüp buna Kırgızdın baytırı degenden uyalam men. Ne degen jakşılık? Mına bizim Kırgızlar kaçan birimindike kelesiger eylenenler. Enelerdi zırkıratpagılaçı, sırtatpagılaçı eylenenler. Sadır esine kelgin. Sadır arçerkalarını da beylep koygun. Attı onu tiştey vermesin. Tınç iştetkin Sadır. Elim tınç bolsun, jurtum tınç bolsun dep biz üçün kan boldun sen. Biz üçün neme olgan bolsun adakam menen men aytkanday ıntımaka kelgin. Kelmesen biz dağı süйлөшөбүз sen menen. Sen oturgan жерге жете алсак керек, окшо мынай энелер. Kadir Nurkojoевич, жана Камчыбек Ташиевич, сиздерге кайрылуу элек. Биз шайлаган талапкер ушу Адахам Мадумаровду качан тынч коесуңар? Биздин жогорку кеңешке өткөрүп ушу жогорку кеңештен түзүнгүрөлү десек, дагы буга тосуулар болот. Качанга чейин ушул нерсени коесуңар? Бир тынчтык бербесиңер ушул балага. Иштесин эле. Канча жыл дагы иш бербей коюп жүрдүңөр. Мына эми элдин жүзү келди, эми элдин үнүн кулат парламентте десек, дагы мынантип пут тосутасыңар. Оразайым экөөнө тең пут тосконуңарды коюп, ушулар парламентке баргандан кийин элдин жүзү болуп иштеп аткандан кийин тынч койбойсуңарбы? Карапайым эл шайлагандан кийин ушу карапайым элди эмне кайра тынч койбой ушинтип Питик Микент дегендерди чыга беребизби? Ушуну тынч заманыбыз тынч болсун десеңиздер, ушу Адахам Мадумаровду тынч коюп, ушу парламентте биргелешип иш алып баргыла. Ушуну гана суранып кетебиз карапайым элдин атынан. Бизден жогорку бийликте отурган болормандар. Мен биринчиден айтып кетейин дегеним, Мадумаров Адахам Кимсанбаевдин артында эл бар экенин унутпаңыздар. Мадумаровдон звонок келип, элди басып атат. Чыкпагыла, баспагыла, иштекенин кереги жок деп. Бирок ого эл чыдабастан мынантип көтөрүлүп чыгып атат. Бул чекеси, бул башталышы. Эгерде Мадумаровго дагы бир туура эмес, мыйзамсыз иштерди кылсаңыздар, эл көтөрүлүшүн Мадумаровдун аркасында эли колдоп турган эч качан унутпаңыздар. Экинчи айтып кете турган нерсе, Бактиек Калмаматовду күнөөсү жок кармап отурасыңар. Урматтуу Садыр Жапаров, ушул биздин чыган инсандарыбызды апарып түрмөгө отургузуп койгондун ордуна, ошол биздин инсандарды чыгарып, ошонун акылын пайдаланып, Кыргызстанга ушул жакшы ак эмгегин кылып берсин, ошо балдарды чыгаргыла. Биздин чыканакта болгон кызыбыз Оразайым Нарматованы эмне себептен алып барып, эмне себептен суракка чакыртасыңар кайра-кайра? Дипломду бир жакшынакай таптаза дипломду өзүңүздөр ичара сүйлөшүп алып туруп, ал жерде 11-классы бүткөн аттестаты жок экен деген каякта бир жалган маалыматтар менен ушу чыканактай кызга дагы путтосларды кылтасыңар. Бул кыздын эмне жамандыгы тийди силерге? Бир баш көтөрүп эле Кыргызстандын элим үчүн, жерим үчүн деп баш көтөрүп сүйлөгөн инсандын баардыгын суракка тартып, алдын алып барып камап койдуңуздар. Бул эмне деген жакшылык? Илгери биздин Манас атабыздагы кыркчоросын, ушундай кыркчоросын арасынан чыгып, Манастын айыбын айткан адамдарга жаза берген эмес. Бул илгертен ата бабабыздан калып келатат. Анан кече күнү хан болуп алып, мыйзамсыз түрдө келип, бийликке отуруп алып, анан бүгүн мыйзамсыз иштерди жасай бербестен, мындай мыйзамсыз иштерге токтоткула эми болду. Добрый день, граждане Кыргызстана. Я Сариф Абдумалик. Почему я здесь? Потому что я гражданин Кыргызской республики, вот даже стяг нашей республики. Я не мог
кайдыгерлик. Я обращаюсь ко всем гражданам Кыргызстана. Мы будем в Кыргызстане жить по закону или по понятиям. Сейчас всех волнует проблема. Вот партия Бутын Кыргызстан в количестве 6 человек. Какими препятствиями они добились, да? Дайте работать. Сейчас идет борьба между правдой и ложью, несправедливостью. Сколько бы мы ни обращались бы, они все там знают наверху. Поэтому я прошу, давайте жить по закону Кыргызстана, который притворяет Адахам Кимсанбаевич. Давайте жить по закону. И не надо одному человеку быть и следователем, и прокурором. Все ладно. Поэтому я прошу, даже требую, да, прекратить гонение всех политических все, пусть политические гонения будут прекращены. Пусть у нас будут открытые взгляды. Так что люди, вставайте с дивана, төшектен тұрғыла, ұйқыдан тұрғыла, өзің пикірің ақиқат үшін тұрғыла, қачан ұйықтай бересіз. Bizi hiç kim biri apkelbeytte ne kılbaydı, özüz kılarız. Bir yemek kinoyat etet, ne zatçıyız, ne apiyden det, ne memleketke meni emin olatet. Tuğanda, kalız için, hakikat için özüngör güreş kılı. Kanda güreş kılı, kalem için güreş kılı, dostumuzu tuğra vergili. Onun için bärine tinç amandık. Kudağı şu Kırgızstan'sı onalat, Allah Teala Kırgızstan'sı şunçalı merimin qaravatat, uykudan turgula, özüngör pikirin emeğini kuldağılar. Katı aytsam bekir koyasın. Садыр Жапаров, Камчек Ташиев. Эми бул көзгө көрүнүп эле турат. Не кылып аткандар көзгө көрүнүп эле турат. Эми силерден мен сурамайм, талап кылам да. Мадмарстан татбак кылган. Эми бул оюндун кереги жок болгон. Силерге ачык эле айтам. Көрүнүп турат, Мадмаров менен кимди коркутабыз? Кимди не кылабыз дегендер бул айдан ачык болуп көрүнүп турат. Садыр Жапаров, Камчек Ташиев. Есіңер болса, Мадмарстан тартпа қылмай. Сілер өткен ішке салават дейді. Бұл жерде Адахан Кимсанбаевич өзі да айтып отыр. Юридикалық күчкө емес деп айтып, келейтат, и дағы айтат. Садыр Жапаров кечегинде парламенттик шайлоонун астында өзү туруп айткан ошол жерде. Биз юридикалық күчкө емес, бирок тажик тарап танып атат dedi. Юридикалық күчкө ээ болбосо, анын неге шылтоо кылып көтөрүп атасыңар? Мен жеке өзүмдүн талабым, суранбайм, талабым Мадмарстан Оразайым Нарматовдон колуңарды тартпа. Ошол эле. Бул жакшы жолго алып барбайт туугандар. Силер ошол жерде Мадмаров менен Оразайым Нарматов менен 85 депутатты коркутабыз деп ойлоп атасыңар. Биз көрдүңөрбү, керек болсо Мадмаровду коркутуп коебуз деп атасыңар. Бирок ал жол жакшы жолго алып келбейт туугандар. Ошол жерде силердин өйүңөрдү ачып атат, бетиңерди ачып атат, ошончо силер чычалап, ушул кишинин артынан чукулап атасыңар. Буну бүт Кыргызстан көрүп турат. Жүрөгүндө бар адам көрүп турат буну. Мен Кудайдан эле коркмом. Эч кимден коркпойм. Бир акабыз айткан эле ошол акабыз. Мына куршапка келип, тилиңерди жулуп алам деп. Эч кимдин тилин жула албайт дагы, жулган эмес дагы. Баш kesmeye бар, тил kesmeye жок дейт. Ошондуктан кичине ойлонуп Адахан Кимсанбаевичтен тартпа колуңар. Онун кереги жок. Мынтип апарып коркутабыз, апарып отургузуп коебуз деген оюңардан кайтпа туугандар. Бул жакшы жолго алып барбайт. Эч качан. Эч кимдин тилин жула албайт дагы, эч кимди камай албайт дагы. Ойлоп атат окшойт. Мен отуруп чыккам, бул адам да отуруп чыгыш керек деп. Ал андай тарыхта да болбойт дагы. Отурган эмес, отурбайт дагы. Ошол нерсени эсиңерге тутуп билип алгыла. Ve korkuş, darıge, bu adamga ne gerek de, men kaydıger emesmin. Adaхан Мадмаровна мен жашым 18'ge жетip, шайлоого укугум келгенден бери Adaхан Мадмаровду гана колдоп келатам, и колдойм да. Даканса колдоп келем. Даканса десе, Жапаровдун адамдарынан экен деп ойлоп колбогула. Мен мындай айтам, ошол жердегилердин баарын тартып койгуңар. Бул Адахан Кимсанбаевич нені айтып отыр? Ошол жерде 3 жыл сессия болды.
3 жолу тең силерге ошол жерде айтты. Saat 10'da başlayla dedi. 10'ga 5 minut kalganda kel ошолге dedi. 6 жаштагы 7 жаштагы балдар 7 жарымда мектепке барып атат dedi. Ошол сөзгө чычалап атасыңар. Дагы ошол жерде туруп элдин элегинен өтүп келген инсандарга атырылбасын деген үчүн камчылык ташыйп чычалап атат. Билип турам мен бул нерсени. Ошондуктан урматтуу деп айтпайм мен силерге. Садыр Жапаров камчылык ташыйп колуңарды тартып дагы эсиңер барда этиңерди жыйгыла. Бул жакшы жолго алып келбейт. Мына кечеги кошуна өлкөдөгү ОДБКга арам жардам бере албайт. Мен мындай эле айтам. Эч ким жардам бере албайт. Бирок тартып колуңарды. Бир токкамса жаман токкойт. Тартып колуңарды. Өзү бардык нерсе кымбат болуп, мынеден болуп, зорго турат. Бензин кымбат, жейин десең эт кымбат, унун кымбат, сигареттин кымбат, бардык нерсе кымбат болуп турат. Элдин кыжырына тийбегиле. Ошол жердеги Жеңиш Молдокматовдун колдоочулары дагы бар. Комаматовдун да колдоочулары бар. Эгерде ошолор дагы токуп кеткен болсо, Кудай сактасын. Ошол сиздин Алым Кадыр Бешермалиев деген досумуз айтмакчы, революция болуп кетиши мүмкүн. Революцияны ким кылды? Жапаров өзү кылды деп интервьюда айтып атат. Жеңиш Молдокматов ошолор барып отурат. Ким революцияны кылганы айдын ачык айтылып, эмнеде көрүнүп турат. Мен милициясынан да коркпойм. Апарып отыргузуп койсун, чындык үчүн мен бар жок нерсени кылышка даярмын. Бирок Кыргызстанда чындык орнош керек. Чындык орнош керек. Агыл деп бирок сынбайт. Тартпа колуңар.